кичинекей кезде оңго чыкпай бир терек өскүндүн жанында олтуруп алып бир колуңду карап, кебетеңди карап, неге мен чыңгыз болуп, неге мен кыргыз болуп жаралып калгам дегем да. Ушинтип өзүмө өзүм суроо бергем да. Анан баягы ошондо өзүм айткам да, жашасаң анан көрөбүз депчи. Элхамдулилла бүгүн 40ка чыгып атам. Бүгүн эмес, эми аз күндө 40ка чыгам да. 12 жыл мурун жүрөгүмө бир жаратканым бир максат коюптур. Ушу Бишкек шаарына. Өзүм бишкекчанмын, коренной. Кичинекей балдарга детский площадка критически необходим экен да. Анан өзүм архитектор эмесмин, эч ким эмесмин, жөн эле ручка кагаз алып, чийип, жазып, архитектор менен кичине кеңешип, дизайнерлер менен кеңешип, анан бир долбоордун үстүнөн иштеп, бир патент алгам. Анан ошо 12 жыл бою мэрияга кирип, архитектурага кирип, давайте ишке ашырабыз деп конкурстарга катышып, келип анан мына 12 жыл өттү араданчы. Ошол долбоорум, ошол патентим бүгүнкү күндө Бишкек шаарында бир 15 штук курулуп калды да. Бирок менин авторский правом мейлем. Анысына деле мейлем. Пи